Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам долбоору редакциялык негизинде. Бул мыйзамдын бир нерсе бар да. Жаран процессуалдык кодексти биз бат-баттан шашып калып алдык да. Европадан грант алып келет, соттун реформаны кылыш керек. Мына ошонун кесепетинен мына редакциялык мыйзам долбоору келип атат. Ошо эле уголовный кодекс, уголовный процессуальный кодекс, кодекс о проступках көп эле катачылыктар бар да. Биз өтө эле шаштык, бизди өтө шаштырган да. Европа бизге грантты бербейт деп, ушундай шашып эле мыйзамды биз кнопкаларды басып калып алдык. Мына редакциялык мыйзам. Дагы жаран процессуалдык кодексте дагы ушундай катачылыктар дагы бар. Аны дагы алып келесиңер, мен билем го. Ошондуктан, конечно, кабыл алып беребиз. Ал эми бул жерде сот аткаруучуларга мындай суроо бар да, бизде жеке менчик судебный исполнительдер керек да. Ошондой эле бизде кичине оңолот да. Булар 3 жыл созулуп, чечимди аткарбаса эчтеке болбойт, жөн эле выговор болот. А соттун чечими аткарылбай калат да. Ошондуктан жеке менчик сот исполнительдер керек бизге. Биз ошону кылмайынча мамлекеттик соттук исполнительдер алар көп нерсени кыла албайт. Акчаны бербесең кылбайт. Ачык эле ошону айтыш керек. Канча жолу мен айтып атам, 6 жыл сот реформаны кылып атабыз деп, а бирок карабайсыңарбы, канча соттун чечимдер аткарылбай жүрөт да. Көп ушундай соттун чечимдери. Анда соттун реформа болду же болгон эмеспи? Болгон эмес. Ачык эле ошону айтыш керек. Соттун чечим чыкса да, ал акыйкат убакыт кошуп койгула, оюн бүтүрүп. Акыйкаттуу болсо дагы, бирок ал аткарылбаса, ушундай соттун чечими керекпи? Керек жок. Соттун реформасы ошондон мен оюмча болгон эмес. Рахмат.